Аялдар жолду төрөп жатышат. Жайылда төрөтүүгө 1 айдан бери жабык. Жайыл райондук төрөтүүгө 1 айдан бери жабык турат. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Жылдыз Садырбаева билдирди. Анын айтымында медициналык мекеменин оңдоо иштери аяктаса дагы ачылбай жатат. Аялдар Кант шаарына жете албай кыйналып, жолдо төрөп жатышат. Чоң райондо төрөткана жок болуп жатат. 6 май ачылат дешкен, дагы эле ачыла элек. Оңдоо иштери деле жок экен дейт депутат. Жылдыз Садырбаева төрөтүүнө байланыштуу чырды эске салды. ызычууга байланыштуу ишке кеткен медиктер кайра жумушка чыгууга даяр деди ал. Булак репортер Кейжи. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Камчыек Ташиев Кара Суу шаарына эл аралык талаптарга жооп берген стадион курулат. Бүгүн 16 майда УКМК төрагасы Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыек Ташиев Ош облусунун Кара Суу шаарындагы Манас стадионунун азыркы абалын көрүп чыкты. Эскилиги жетип, талкаланып калган бул стадионду толугу менен эл аралык талаптарга жооп берген стадион кылып, кайра жаңылоо тапшырмасын коюп, иштин жүрүшүн жана каржылык маселелерин жергиликтүү бийлик менен биргеликте өз көзөмөлүнө алып, чечерин белгиледи. Өлкөдөгү стадиондорду жаңылоо жана куруу иштери мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде аткарылып жатканын айтты. Жергиликтүү активдер менен мекеме ишканалардын жетекчилерине сүйлөп жатып, жемкорлукка жол бербөө, өз милдеттерин так аткаруу зарылдыгын эскертип өттү. Стадионду куруу иштери жакынкы мезгилде башталат. Ошондой эле Өзбекстандагы Кыргызстандын Барак эксклавынан көчүрүлгөн жарандар үчүн курулуп жаткан жаңы Барак айылынын куруу иштеринин учурдагы абалы менен таанышты. Курулуш иштеринин пландарын көрүп чыгып, тийиштүү тапшырмалар коюлду. Булак Сереп Кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мичеле кофеканасынын официанты Замира Молдошова мени провокациялуу жарнамалык максатта колдонууга аракет кылды. Мичеле кофеканасынын Instagram баракчасына официант Улукбек Замира Молдошова менен болгон окуя тууралуу айтып берген видеосун жарыялады. Маалымат кылайык, Молдошова коноктордун чоң тобу менен бирге 3 столду ээлеген. Бирок 20-25 мүнөттүн ичинде бир дагы буйрутма берген эмес. Тескерисинче алар Улукбекти провокациялык видео жаратууга катышууну сунушташкан. Ал видеого ылайык официант буйрутмаларды орус тилинде гана кабыл алып, кыргыз тилинде кызмат көрсөтүүдөн баш тартышы керек болчу. Мунун баары официант эне тилинде сүйлөбөйт деген туура пикирди жаратуу болгон. Ал менин жүзүм кадрдын сыртында калат деп ишендирди. Жана видео анын кыргыз тили курстарын жарнамалоо үчүн зарыл экенин түшүндүрдү деп белгиледи Улукбек. Провокациядан чектенген официант мекеменин жетекчисине кеңеш сурап кайрылган. Мекеменин жетекчиси Молдошовага мындай видеолорду тартууга жол берилбестигин билдирген. Молдошованын чуулганда видео тартуу аракети ийгиликсиз аяктаган. Кофекананын жетекчилиги Мичеленин бардык кызматкерлери кыргыз тилинде сүйлөшөрүн, менюда мамлекеттик тилде берилгенин баса белгиледи. Улукбек өз кезегинде кыргызстандыктарды провокацияга алдырбоого чакырды.